ийгиликке, максатка жеткизбей турган нерсе бул жалкоолук. Ибн Каййим айтат экен. Жалкоолук бул кедейчиликтин ачкычы. Ачкычы экен. Ал эми уйку дейт. Бул анын дарбазасы деп айткан экен да. Сонун экен. Демек, машалла, мынакей, биринчиси вакытты туура пайдалануу, таңды өзгөчө. Экинчи, ден соолукту кароо үчүн көп тамак ичип, керелдеңечке физкультура чуркап, фитнесте чуркап жүрүш эмес экен. Бул туура уктоо экен. Куш уйку, аз уйку. Үчүнчү нерсе, сенин максатыңа жеткизе турган субханалла, жаныңда сенин жанында жүргөн бир шеригиң. Жаныңдагы шеригиң максаттуу боло турган болсо, сен